Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн билесиңби KG'ге келген көп суроолордун арасынан бирөөсүн тандап, кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүн бизде болсо конокто эндокринолог Чолпон Муратова болот. Менин суроом болсо, эндокринологко кандай оорулар менен кайрылса болот деген суроо. Анда эмесе жообун чогуу көрөлү. Саламатсызбы Чолпончу? Биз деген билесиңби KG'ге келген суроолордун арасынан эң көбүн тандап туруп, анан сиздерден жооп алып атабыз, кыска жана нуска. Бүгүнкү суроо болсо, эндокринологко кандай оорулар менен кайрылса болот? Жалпак тил менен түшүндүрүп бересизби? Эндокринологко негизи бардык эле эндокринологиялык оорулар, булар эң негизги көп кездешүүчү бул сахарный диабет, кант диабети. Жана ошол калкан безинин оорусу богок менен кайрылышат. Богоктун түрлөрү дагы өтө көп. Андан кийинки оорусу бул надпочечниктин оорулары. Андан кийинкилер паращитовидка, гипофиз өтө эле көп. Эң негизгилери ушулар. Андан кийинки эң көп кездешүүчү бул оору бул семирип кетүү. Ошол ашыкча салмактуулук же болбосо салмагы аз болгон адамдар дагы көп кездешет. Булар дефицит массы тела деп коебуз. И ошондой эле аял кишилердин гормоналдык бузулуусу. Гормондордун бузулуусу бул айызынын келүүсүнүн бузулуусу жана бесплодия менен. Эркектерде деле ошондой эле проблемалар менен бесплодия менен кайрылышат. Жана ошондой эле жандай гормондордун өйдө же төмөн бузулган аркылуу кайрылышат. Бул эми негизи чоңдордун эндокринологуна ушундай. Ал эми детский эндокринологдорго алардыкы өзүнчө бөлөк. Бой өспөй калганда же болбосо вторичные половые признаки деп коебуз, ошолор өрчүбөй калганда кайрылышат. Алар деле ошол калкан бези менен ооруп, андан кийин эле ошол кант диабети дагы болот аларда деле. Аларда деле көп генетический заболеваниялар дагы болот эндокринологиялык жактан. Чачы түшкөндөрдө эндокринологго? Чачы түшкөндөр деле эндокринологдорго кайрылса болот. Бул да гормондордун жетишсиздигинин айынан да көбүнчө келип чыгат. Чоң рахмат. Достор, мен азыр эндокринологко кандай маселелер менен кайрылса болот деген суроого жооп алдым. Эгерде сиздерде суроо пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар болот. Биз Чолпон Муратовадан сиздерге жооп алып берүүгө даярбыз. Чоң рахмат.